Мага дем берип коюңузчу, жалкоолуктан кантип арылам дейт. Чындыгында жалкоолук өтө жаман нерсе. Ары жок күлкүчү, санасы жок уйкучу болбоо үчүн жалкоолук шорду кайнатат, ак эмгек майды чайнатат дейт элибизде. Жалкоолуктан арылуудан мурда, бул суроону берүүдөн мурда жалкоолук каяктан келип чыгат? Жалкоолук эмненин натыйжасында пайда болот? Мына ошол жөнүндө изилдөө жүргүзүп көрсөк жакшы болот да. Эң биринчи жалкоолук бул максатсыздыктан, максаты жоктуктан болот экен. Бекерпоздуктан болот. Бекерпоздук каяктан келет десе, бекерпоздуктагы бул дагы максаты жоктуктан келет. Мисалы үчүн айталы, сиз илим алуу үчүн алыскы жерден Бишкек шаарына келдиңиз. Демек сиздин конкреттүү максатыңыз бар. Сиз өзүңүздү максаттын процессине ташташыңыз керек болот да. Эскерте кетчү нерсе, сиз эң биринчи эреже, жалкоолуктан арылуунун эрежеси, конкреттүү максат жазып алышыңыз керек өзүңүзгө. Турмуштан эмнени каалайсыз? Мына ошону жазып алышыңыз керек. Мисалы үчүн билим алганы келдиңиз Бишкекке. Демек сиз жалкоолуктан өзүңүздү ала качтыңыз бул жака. Жалкоолуктан алыстайын дедиңиз. Демек билим алуу бул сизди жалкоолуктан, максатыңыз алыстатат жалкоолуктан. Экинчи эреже боло турган болсо, экинчи эрежебиз жалкоолук терең ойлонбогондуктан пайда болот. Ошол максаттын натыйжасы жөнүндө терең ойлонбогондуктан болот. Бир мисал менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын. Мен 1 жыл китеп жазып, бир күн жалкоолугума алдырып жатсам, түнкү саат 10:30-да телефонумдан кат келип калды, WhatsApp'тан алып окусам, сиздин китебиңиз аябай жакты, жакшы болуптур, дагы башка да китептерди күтөбүз дегенде, мен жалкоолугум кармап турган жерден секирип туруп, компьютердин алдына отуруп, жумушумду баштадым да. Анткени мен максатымдын натыйжасы жөнүндө ойлондум да. Мен эгерде ушул максатымды этегине чыгарсам, эмне максаттарга, эмне пайдалуу нерселерге жетем деген ойдун үстүндө иштешибиз керек. Андан кийинки үчүнчү эреже жалкоо достон, жалкоо шериктен, жалкоо жолдоштон, жалкоо адамдардан алыс жүрүшүңүз керек болот. Бир окумуштуунун айткан жакшы сөзү бар. Кошулганын карга болсо, чокуганын бок болот дейт. Ошол биздин кандай адам экенибиз досубуздан дагы белгилүү да. Ошон үчүн эгерде сиз жашоодо аракетчил болууну кааласаңыз, эң алгач жакшы аракетчил, ар дайым энергия менен жүргөн адамдарды тандаңыз. Ошолордон, жалкоо достордон алыс болуңуз. Бул үчүнчү эреже. Ал эми төртүнчү эреже болсо, өзүңүздү турмуштун толкунуна таштаңыз. Кайсыл жерде кыймыл көп, мына ошол жерге кирип, ошол жерде жашаш керек. Мисалы үчүн айыл жашоосу бар, анан шаардын жашоосу бар да. Шаардын жашоосу сизден ар дайым активдүүлүктү талап кылат. Ал эми айылдын жашоосу болсо, бул сизден ар дайым пассивдүү болсоңуз деле жүрө бересиз да. Ошон үчүн шаардын жашоосуна, мисалы үчүн шаардын жашоосунда активдүүлүк талап кылган жерде жүрсөңүз, жалкоолуктан жеңил арыласыз. Андан кийинки 5-чи эреже болсо, бул тамактанууну азайтуу керек. Жалкоолуктан арылуу үчүн тамактанууну азайтуу керек. Биз көбүнчө курсагыбызды тойгузуп алып, анан жалкоолонуп, курсагыбызды сылап жатабыз. Мына ошентип, жакшы адамдын белгиси жашаган үйүн гүл кылат. Жалкоолуктун пайдасы жарыбай жүрүп күнү өтөт дейт. Ар дайым энергия менен бололу. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, жалкоолуктан арылуунун мыкты эрежелери болсо, комментарийде сөзсүз калтырыңыздар, жана биздин видеого лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.